Assalamu алейкум достор, баарыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздер менен ушундай сонун алайчы жасайбыз. Баарыңыздар жасап көрүңүздөр, даамы аябагандай сонун. Биз менен бирге жасаңыздар. Бизге эң алгач ун жана кичине гана жылуу болуш керек айраныбыз. Эгерде муздак болсо бир аз гана жылытып алыңыздар. Сахар, 3 жумуртка жана чымчым туз жана 1 чай кашык сода керектелет. Эң алгач биз сахарыбыз менен жумурткабызды салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң чымчым тузубузду салып, айраныбызды куюп алып, дагы жакшылап аралаштырабыз. Андан соң биз унубузду 3 бөлүккө бөлүп салып алабыз. Унубузду салып, жакшылап аралаштырып, бул жерде биздин унубуз менен айраныбыздын граммы бирдей. Эгерде 300 грамм айран кошсоңуздар, 300 грамм ун кошосуздар. Эгерде сиздерде тараза жок болсо, 2 стакан ун кошсоңуздар, 2 стакан айран кошосуздар. Бизде ушундай коюу масса болуш керек. Андан соң биз содабызды салып, жакшылап аралаштырып, биз 10 мүнөткө коюп коебуз. Себеби сода менен ушул масса жакшылап аралаштырып, өзүнчө тешикчелер пайда болуп, сонун болуп калат. Көрдүңүздөрбү, бизде ушундай масса болуш керек, коюу масса болуш керек. Бизде 10 мүнөт өттү. Көрдүңүздөр, ушундай үстүндө тешикчелер пайда болуп, ушундай башкача көбүргөнсүп, ушундай сонун болуп калат. Эми биз алайчыбызды бышырып алабыз. Биринчи биз сковородкабызды жылытып, андан соң майыбызды куюп, бир аз майыбызды аябай кызытпайбыз, бир аз гана ысытып алабыз. Андан соң аз-аздан куюп, бышырып алабыз. Биз алайчыбызды бышканын кантип билебиз? Асты кызарып калат. Ошол кезде биз астын алмаштырып алабыз. Ушинтип алмаштырып алып, биз кыздар сөзсүз түрдө үстүн бир аздан басып коюп турушубуз керек. Себеби баардыгы тегиз бышыш үчүн сөзсүз түрдө үстүн ушинтип оодарып алгандан кийин үстүн бир аздан басып коюп туруңуздар. Сөз түрдө ушинтип басып коюп турабыз. Андан соң ушинтип бар бирин басып турабыз да. Бышкан алайчыбызды алып, ушинтип бышкандарын алып, биз кийинкилерибизди дагы бышырып алабыз. Эгерде сиздердин майыңыздар түгөнүп калса, үстүнө куюп алышыңыздар мүмкүн. Ушинтип кийинкилерди да бышырып алабыз. Сөзсүз түрдө бизде жай от болуш керек. Аябагандай катуу отто бышырбаңыздар, жай отто бышырыңыздар.
Ошентип асты кызарып калганда биз кийинки бетине алмаштырып алабыз. Сөзсүз түрдө алмаштыргандан кийин биз үстүн бир аз басып коюшубуз керек. Кыздар, унутпаңыздар, ар бирин ошентип оодарып чыккандан кийин баарын бирден басып коюп турушубуз керек. Ошондо биздин алайчыбыз аябагандай тегиз жана ичи дагы сонун болуп пышат. Бизде ушундай алайчыбыз дайым болду. Баарыңыздар жасап көрүңүздөр. Даамы аябагандай сонун. Жана каналыма катталганды, лайк басканды жана комментарий жазганды унутпаңыздар.